Достор, биз өткөн сабакта жүн бойгонду үйрөнгөнбүз. Саламатсыңарбы балдарыңыздар? Саламатсызбы? Саламатчылык. Бүгүн биз эмне үйрөнөбүз? Жүн менен ар кандай буюмдарды жасаганды үйрөнөбүз. Ошонун ичинен бүгүн биз тоголок кылып эмнелер жасайбыз? Тоголок кылып шариктерди жасайбыз. Шариктерден эмнелер жасалат? Шариктерден оюнчуктар жасалат, курчактар жасалат. Андан сырткары могу сыяктуу бул моюнга таккан, колго таккан, ар кандай кооздук буюмдар жасалат экен, Шурунун моюнга, колго тага турган ар кандай түрлөрү бар. Бүгүнкү күндө мындай шуруларды көп эле кездештиребиз. Кийизден жасалган буюмдарды адамдын ден соолугуна зыян келтирбейт, анткени жүндө зыян заттар жок, достор. Ал үчүн бизге узун болуп кесилген, узундугу 50 сантиметрге чейинки катуу уютулган кийиз, жөнөкөй тигүүчү жип жана кичине жүн керектелет. Жана дагы ысык суу менен самынды да колдонобуз. Кызыктуу экен? Ооба. Биз морекиндей катуу уютулуп калган же болбосо буюм жасай турганга керексиз болуп калган мындай кийизтерди алабыз, кийизтерди. Биз эмне үчүн алып атабыз? Биз шариктерди батыраак жасап үйрөнүш үчүн ушундай алабыз да. Анан кийин аны морек сыяктуу кылып тоголоктойбуз. Баарын чогултуп. Тоголоктоп жүрүп отурабыз, мына мындай тоголоктойбуз. Көрдүңбү? Ар кандай жагын монтип тоголоктоп ороебуз. Көрдүңбү? Мына монтип ородукпу? Орогондон кийин мына могу сыяктуу кылып азыр сыртынан биз жип менен ороебуз. Азыр мына биз шаригибизди тоголоктоп ороп чыктык, көрдүңөрбү? Мына морекиндей кылып азыр сыртынан биз бул даярдап алган шаригибизди сыртынан ороебуз. Жип мененчи. Жип менен кандай ороебуз? Мына көрсөтүп берем азыр. Бул жүндүн ичинде калат. Ошондуктан бул шарикти болсо биз жип менен баардык эле ар кандай түрдөгү жиптер жарай берет. Кызыктуу экен, монтип аябай торчо кылып жакшылап ороп алабыз. Мындай тегеретебиз, бияка тегеретебиз, анан бияка тегеретебиз, ушинтип ороп отуруп, анан кийин биз муну үзүп алабыз. Мына азыркы биздин орогон шаригибиз тоголок болду. Эми мындайынан оройсуңар, мындайынан оройсуңар, мындайынан оройсуңар, ар кандай жакка орой бересиңер. Ошентип тыкыз тоголок момундай шарикчени пайда кылабыз. Достор, силер көрүп жаткандай биздин балдар өздөрү жасап жатышат. Шарикти жасап алгандан кийин үстүнөн жип менен ороп баштайбыз. Анткени дагы жүн орогонго оңой болот. Ой, азаматсыңар. Жакшы. Баарыңар жакшы. Биринчи айткан тапшырманы баардыгыңар тең жакшынакай кылып бүтүрдүңөр. Эми биз ушул бүтүргөн шариктин негизин сыртынан мындай кылып туруп жүн менен ороп баштайбыз. Анан ошондо азыр ар бириңер көңүл коюп, жакшы ороп алсаңар, анан суу менен иштегенде жакшы шариктер чыгат, Мондай жүндү ичке кылып алдык да. Алып анан орой баштайбыз муну дагы. Биз жана шарикти ар кандай кылып ородукпу? Ошол эле сыяктуу жүндү дагы ар кандай кылып орой баштайбыз. Сыртын морекиндей бүт баардык жип жабыла баштайт, сыртын орой баштайбыз. Мына карагылачы, меники шаригимде уже жип көрүнбөй калды, көрдүңөрбү? Биз да ушундай кылабыз. Анан мындан бир аз калыңыраак ороебуз. Азыр мен баардыгыңарга тең ар түрдүү жүндөрдөн бөлүп берем. Анан ошону ороебуз да ичке тартып туруп.
жакшылап көңүл коюп көрөбүз. Шариктеги жипти көрүнбөгөнгө чейин жүндү оройбуз. Жүндү да орогонго этияттык менен орош керек. Жүндү ороп бүткөндөн кийин суу менен иштей баштайбыз. Эжемди алабы? Сизге жактыбы? Жакшы жасап келатырсың. Биртике бошураак, муну азыр кичине кайра тыкыстап коебуз. Мына морекиндей болуп, ичке болуп жип болуп кетти да, ошон үчүн жип кылбай биз морекини мындай жайып алышыбыз керек жүндүчү, ошондо могу мурунку биздин орогон жиптерибиз могу жерде көрүнүп турбайбы, ошол жабылып калат да мынтип. Баардык шариктерибизди жасап бүттүкпү? Ооба. Эми 3-чү тапшырмага өтөбүз. 3-чү тапшырмада биз бул шарикти самындуу суу менен иштеп баштайбыз. Азыр мен баардыгыңарга суу даярдап берем. Суунун жылуулугу аябай ысык эмес, аябай муздак эмес, орточо жылуулукта болуш керек. Жакшылап мен жасап атканга көңүл коюп, анан жасагыла. Бул суунун температурасы кол чыдагандай да. Силердин колуңар күйүп калбагандай, ошондо жакшы жүн отурат да, жүн кирет деп коебуз кыргызча. Мына шарикти сууладык, бир сыйра сыртын сууладык. Эми самындуу суу менен монтип акырын монтип чогултуп алабыз. Муну аябай катуу жасабайбыз, акырын жасай беребиз мынтипчи. Анан дагы мынтип салып алабыз ысык сууга. Биз азыр колубузду монтип бүкүрөйтүп иштедик да, карасаң, мына мондай кылып иштедикпи? Анан эми колубузду жайып иштей баштайбыз. Уже катыды да кичине. Катыганда мынтип иштей баштайбыз. Кийиз болуп баратат мына. Шарикти ысык сууга салабыз. Анан колубузду самындап, момундай кылабыз. Улам сайын ысык сууга салып, колуңарды самындап, алакандын ортосуна салып томолоктойбуз. Достор, силер темене эмне экенин билесиңерби? Ал ийненин эң чоңу болуп эсептелет. Дал ушул теменеге биз жипти саптап алып, мончокторду чогултабыз. Азыр эми биздин баардык шариктерибиз баарыбыздыкы даяр болду. Эми биз мындан колубузга билерик жасайбыз. Кийиз мончоктон билерик жасайбыз. Анын үчүн биз эмне кылабыз? Буларды жипке тизебиз. Жипке тизиш үчүн биз чарык жипти алабыз дагы, андан 4 каттап алабыз. 4 каттап алып, анан ийнеге саптайбыз монтип. Мына ийнеге саптайбыз. Бизге колубузга жасаган шариктерибизге могу жип жетет экен, көрдүңөрбү? Эми биз негизи шариктерди кургатып тургандан кийин морекинтип ортосун таап туруп, анан ийне менен өткөрүп алабыз. Көрдүңөрбү эми? Силердин жасаган шариктериңер кооз бир жакшы билерик болуп калды. Анан монтип байлап алдык, көрдүңөрбү? Эми байлагандан кийин биз өзүбүздүн баягы байлаган жерибизди көрсөтпөш үчүн ал жерди биз эмне кылат экенбиз? Өдөрөк жагынан кайчы менен кесип алабыз. Мына көрдүңөрбү? Могу жерден кайчы менен кесип таштайбыз. Анан биз муну шариктин ичине киргизип салабыз мынтип. Мына көрдүңөрбү? Биздин байлаган жерибиз уже кирип кетти. Канай ар бириңер таганып көргүлөчү. Жок, өтө бирден таганга. Бул мынтип. Сага сонун жарашат экен Элизада. Сонун жарашып калды. Мына балдар, бүгүн биз кийизден мончок жасаганды үйрөндүк. Кийинки берүүдө көрүшкөнгө чейин. Балдар, биз мына бүгүн мондай шариктерди жасаганды үйрөндүк. Балдар менен бирдикте мондай мончокту жасашты. Бул мончокторду колго дагы тагып, моюнга да тагып алса болот.
Оореки болсо талдырма деп айтылат. Талдырма деген сөздү уктуңар беле? Кыргызча чала уютулган кийизди талдырма деп коебуз. Эгер көрсөтүүгө сунуштарыңыздар болсо, анда биз менен кабарлашсаңыздар болот. Биздин дарек Бишкек шаары, Жаш гвардия бульвары 59. Телефон 65 66 41.